Бүтүрүүчү кыздар жана балдар майы кызматкерлеринин качып баратканы видео тарады. Ата-энелер эскертүү: бүтүрүүчү балдарыңыздарга сак болуңуздар. Албетте бул видеороликтин ссылкасын WhatsApp группаларга жайылтып коюуну унутпаңыздар. 50дөн ашык талпама-талпа окуучу балдар мушташкан, кээ биркилери ооруканага түштү. Аялга 12 жолу бычак сайган. Мейманканада аялдын жансыз денеси табылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түнмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түндө могу балдар жүрүшөт. Элүүгө жакын окуучу мушташып, үчөөнө медициналык жардам көрсөтүлдү. Кече кечине милицияга Кожомкул айылында 50дө өспүрүм чогулуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тартип сакчылар жерине барганда эч ким болгон эмес. Бирок күбөлөр маалыматты тастыкташкан. Милициянын айтымында Новопавловка, Бишкекке карайт, Кожомкул Чүй облусу айылдарынын 8-9 класстын окуучулары мушташкан. Ага 2 окуучунун чыры себеп болгону маалым болгон. 3 окуучу жабыркап дарыгерлерге кайрылган. Ата-энелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, текшерүү уланууда. Сокол медиа. Сволочи, блядь, конченые! Ишиктер биз. Кароолчу менен айдоочунун ортосундагы чыр. Кароолчу менен айдоочунун ортосунда жаңжалдын видеосу интернетке тарады. Интернетке кароолчу менен айдоочунун ортосундагы кайым айтышууну чагылдырган видео тарады. Видеодо кароолчунун агрессивдүү жүрүм-турумучу ачык көрүнөт. Бул видеону Instagram социалдык тармагындагы жеке баракчасына Болот Ибрагимов жарыялаган. Окуя кайсыл жерде болгону азырынча тактала элек, колдонуучулар тарабынан кызуу талкуу жаратууда. Булак Сокол медиа. Ты чакыр нахуй, Сиз өзүңүз не вы можете не материться, нормально. камераңды менен көрсөтүп туруп нахуй, отак турасың. Вот шлагбаум стоит, короче. Тут нигде не написано то, что нельзя заезжать, выезжать. Вот эту машину постоянно фоткаю своей машины. Вот, а он сюда подошел, говорит, что это нельзя фотать, да? Хотя тут нигде не написано, что нельзя заезжать. Не алайын. Камераң алып койчу. Не ал. Алып кой дейм. Ну, Бля, не, можете не материться? не боласың нахуй. Если как лбами. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. 12 жолу бычакталып, Талдыкурганда мейманканадан аялдын денеси табылды. Казакстандын Талдыкурган шаарындагы мейманканалардын биринен 12 жолу бычактан жаракат алган администратор аялдын денеси табылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, анын денеси мейманкананын 1-кабатында чыккан өрттү өчүрүү учурунда табылган. Алдын ала маалыматка ылайык, кылмышкер изин жашыруу максатында өрт коюп жиберген. 24-майда саат 4:14 мейманкананын кабылдамасында өрт чыккан. Өрт 20 чарчы метр аянтты каптаган. Саат 4:29 өрт толугу менен өчүрүлүп, 35 адам эвакуацияланган деп билдирди Жети Суу облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы. Ал эми полиция 23 жаштагы кылмышка шектүү кармалганын кабарлап, учурда тергөө иштери уланып жаткандыгы кошумчаланган. Ушкон кызынын боюнан түшүрүү максатында катуу сабаган. АКШда кош бойлуу кызын сабаган жигит 49 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. АКШда жаш жигит сүйлөшкөн кызынын боюнан түшүрүү максатында аны катуу сабаган деген чек менен кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, жабырлануучу 15 жумалык кош бойлуу болгон жана аборт жасатуудан баш тарткан. Ушунун негизинде жигит аны уртукмук алган. Окуядан кийин кыз ооруканага жеткирилип, ден соолугуна зыян келгени аныкталган. Милиция тарабынан чектүү дароо кармалып, учурда ага карата тергөө амалдары жүрүүдө. Прокуратура бул иш боюнча жигитке 49 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын караган. Терезеден чыгып кетишти. Колумбияда катталган жол кырсыгы адам өлүмүнө алып келди.
Колумбияда студенттик автобустун катышуусунда жол кырсыгы катталып 11 адам каза болду. Чет элдик ЖМКлардын маалыматы боюнча кырсыкка 26 жүргүнчүсү бар автобус кабылган. Алардын 23-ü Кинзио департаментинен келе жаткан Гумболдт университетинин мугалимдери жана студенттери. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу техникалык мүчүлүштүктөн улам рулду башкара албай калган. Унаа тосмону катуу сүзүп жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгү терезеден ыргып чыгып бийиктиктен түшүп кетти. Жабырлануучулар медициналык мекемелерге жеткирилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Бля, гала, мотор, бартак, bunun artı var. Keldim. Qachonlaymiz? Keldim. Supersonic like JJ Fatten. We ride to the wheels of fire. Happy out with the most of the